анын арасында 3 жолу мени жөн эле Европага бардыртып келдиртип, жөн эле чыгымга душар болуп калдым да. Кандай 3 жолу жөн эле Европага барып кел деп берет? Бул эмне экен анысы? Биринчисинде ошол, то есть мындай болгондо, договор боюнча мен Кыргызстан менен эмес, Европадагы Американын элчилигине кирип тапшырмакмын визага. И булардын айтымында ал жактагы адамдар булардын кишилери экен, булар 100% бизге эме берет экен, виза берет экен. Ошол анан биринчисинде деген эртең учам дегенде айтышты, ал жакта сиздин эмеңиз болбой калды, то есть сиз интервьюга кирбей калдыңыз, жөн эле барып келиңиз деп. Анан экинчи жолку, чтобы в дальнейшем мага не отказали в визе, мне пришлось просто так съездить. Анан экинчисинде болсо, экинчисинде то же самое виза алынды, бирок тоже эме болгон жок, эч кандай интервьюга жазылган жок. Үчүнчүсүндө болсо интервьюга жазышты, и то без результата болду. Жөн эле барып келдим да, получается. Аябай чыгым көп болуп калды. Канча болду сиздин чыгымыңыз? Мындай тегеректеп эле айтканда, доллар менен эсептегенде азыр 711 000 сом деп эсептелди. Эл катары эле ушул инстаграмдан көрүп реклама аркылуу келгем. 100% Америкага кепилдик менен виза алып берем дейт. Ошол реклама боюнча келип, ушул эл катары эле баарыбыз эле бирдей эле ситуация болуп атат да. Визанын ушундай аракеттерин башында билдиңиз беле? Бул Жок. Ушунчалык красноречивый булар, ушунча мынакей баарыбыз эле эме да, баарыбыз эле мындай кандай десем, жогорку билимдүү эле адамдарбыз, бирок ушунчалык алдамчылар экен, мындай кантип алданып калганын билбей каласың да. Ушунусунда точно получится, клянусь, эркекче сөз берем, короче, момундай бүт бар, менде записьлеринен бери бар.